Сейит Атамбаев бет капчан кирип келишип атамды кыйноого алышкан. Абакта жаткан мурунку президент Алмазбек Атамбаевди бийлик тараптагылар бет капчан кирип келишип кыйноого алышкан. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Сейит Атамбаев Зоболо сайтына билдирди. Алар атам тамагынан катуу ооруп жатканда бет капчан кирип келишкен. Ошондон кийин анын колдорунда тактар калып көгөрүп калган. Мунун баарын кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор жазып алган. Бирок бул окуя боюнча атам эч кимге арызданып даттанган жок. Адвокат бул туурасында баарын айтып берди. Ошондой эле Акыйкатчы институтунун кызматкерлери да ал жерде болгон. Анткени менен баары унчукпайт, коркушат, бийлик деген бийликте деген Жогорку Кеңештин депутаты Сейит Атамбаев. Алымкадыр Бейшеналиев министрлер кабинети ушул жумада менин маселемди карайт, бирок мен кызматта калам деп ишенем. Ушул жумада министрлер кабинети саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге байланыштуу маселени карайт. Бул тууралуу министрге Кактус медиа билдирген. Анын айтымында аны кызматтан алса Кыргызстандын жолдорун жаба турган аксакалдар бар. Баары менин адебимди сындашты, ишимди эмес. Иш алдыга жылбаса адептин эмне кереги бар? Мени президент урушуп турат, адебиңди оңдоо деп. Ушул жумада министрлер кабинети менин маселемди карайт. Бирок мен кызматта калам деп ишенем. Мен кызматтан кетсем Кыргызстандын жолун жаба турган аксакалдар бар, деди министр Алымкадыр Бейшеналиев. Эл чындыкты билсин.